Рұқсат ача берилет. Ош шаарынын Озгур айылындагы Акбура орто мектебинин 225 орундуу жаңы имараты пайдаланууга берилди. 3 кабаттуу мектепте окуучулар үчүн бардык шарттар каралган. Заманбап окуу эмеректери, спорт залы, ашкана жана кол эмгек бөлмөлөрү менен толук жабдылган. Мен бул мектепте 1-классымдан бери окуйм. Жаңы мектеп бүткөндүгүнө аябай кубанычтамын. Кудай кааласа бул жаңы мектепте жакшы ийгиликтерге жетишебиз деген ойдомун. Мен мектебимди жакшы көрөм. Спорт залдар жок болчу, компьютерлер аябай аз болчу, окуучуларга жетишпейт эле. Мына өзүңүздөр көргөндөй кичинекей мектепте шарты жок, окуучулар кысылып, кышында пальточон отурат элек. Даже спорт залдарыбыз жок эле. Азыркы бүгүнкү күндө жаңы мектеп заманбап, азыркы санариптештирген сонун мектеп ачылып жатат. Заманбап бүт кабинеттери менен, хим кабинет, физ кабинет дегендери менен, канализация суусу менен жакшака кылып мектепти бүтүрүп коюшту. Ушуга биз эл дагы, биз балдарыбыз дагы баардыгыбыз өтө кубанычтабыз. Акбура орто мектебинде учурда 500гө жакын окуучу билим алат. Буга чейин алар ашар жолу менен салынган шарты жок имараттарда окуп келишкен. Айыл тургундары көп жылдардан бери заманбап мектепти күтүп келишкен. Бул максатка республикалык бюджеттен 104 миллион сом бөлүнүп, курулуш иштери 1 жыл ичинде аяктаган. Ушул 2015 жылдан тартып авариялык абалга кептелип калды. Себеби бул жерде мурунку пневмокоз болчу, ошо пневмокоздон дары сакталуучу кампасын ордуна коюлган үчүн ал бат эле ошол дарынын касиети менен дубалдарды урап калды. Ломоносов атындагы орто мектеп толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Көп жылдар бою ремонт көрбөгөн билим берүү мекемесинде быйыл август айында жаңылоо иштери башталган. Натыйжада чатыр, терезе, полдор алмаштырылып, сырткы фасады жаңыланды. Жалпы мектепте 2500 окуучу окуйт. Азыркы учурда баардык каналар жетиштүү. Мурунку имаратыбыздай спорт зал, китепкана, ашканасы бар. Балдар үчүн шарттары абдан жакшы. Ошондой эле Керметоо мектебинде да оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, окуучулардын билим алуусуна ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Оңдоп түзөөдөн өткөн мекемелердин арасында бала бакчалары да бар. Айденек балдар бакчасынын имараты 40 жыл бою ремонттолгон эмес. Быйыл август айында башталган оңдоп түзөө иштери толук аяктап, мекеме президенттин онлайн катышуусунда ачылды. Балдар үчүн керебеттер, төшөнчүлөр жана идиш аяктар жаңыланды. 4 айдан бери аябай сонун заманбап типте капитальный оңдоо түзөө иши бүтүп калды. Мына 100% десем деле болот. Бүгүн ачылыш болду. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич бүгүн онлайн түрүндө ачып берди. Эми муну балдарды уже кабыл ала баштайбыз. Өтө начар акыбалда болгон. Аны заманбап типте өтө жакшы кылып жасалды. Мына туалетибизди чоңойтуп, ашканабызды бир аз чоңойтулду. Мындан сырткары Мээрим бала бакчасы да капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Бардык билим берүү мекемелери республикалык казынадан бөлүнгөн каражаттын эсебинен жаңыланды. Ошентип бүгүн президент Садыр Жапаровдун элдик курултай алкагында онлайн катышуусу менен Ош шаарында 6 объект пайдаланууга берилди. Алардын бири өндүрүш, Элпласт ишканасынын базасында ачылган пластик терезе жана профиль чыгаруучу завод. Ишкана 40 жумуш орун түзүп, айына 3000 тонна продукция өндүрүүгө мүмкүнчүлүк алат. Долбоордун инвестициялык баасы 473 миллион сомду түзөт. Самара Асанова, Уларкай Назаров, ЛТР, Ош шаары.